канаты жок, буту жок, жыланбай куш кантип экен дейт. Ошол жерде чырылдаган эл бар, калк бар, 10 миңден ашык деп атабыз. Канчалаган конуштун жашоочулары мына ошол жерде кантип күн көрүп атышат, эмне деген жашоону кечирип атат, азыр Акмарал эже айтып берсин. Биздин жашоо, ошол жердеги жашоону мен 2003-жылдан бери көтөрөм да. 2003-жылы ошол жерде мага жер берилген, милицияда иштеп аткандан, Октябрьский районунан берилген. Ошол кезден бери эле бун ушул акыбалда. Мына ол менин бир жумада алган каттарым. Мына мэрияныкы, райондуку, мына биздин жазган кайрылуубуз, анан кайра эле жооп, мына жогорку кеңештин депутаты Сурабалдиевага коркутуп да жаздык, жалынып да жаздык. Ал байкуш кыз чырылдап ошол биздин округтан болгон үчүн өткөндө депутаттык немени группаны алып барды, көргөздү. Эми ушунча депутаттар барып аткандан кийин азыр ушул жерде биз бешөөбүз муну талкуулаганда деле толук чыкпайт. Комиссия эмне деп кетти? Өткөндө комиссия кайра эле ошо Элвираны жаман көрүп, мэрия менен Элвиранын ортосунда айтышуу болуп ушуну менен чектелип турат менин билгенимче. Жыйынтык жок дегеле. Дегеле жыйынтык жок. Мына азыр баланча күнү момундай баланчадай чара көрөбүз деген. Жок, мен чара көргөндөн мен бул жердечи ким мэр келет, мен бул свалканычы кормушка деп билем. Ошол жерде ар бир квадрат метрден бери бөлүнүп калган. Бул баягы эле каныбызга, мээбизге, бутубуздан чачыбызга чейин сиңип калган коррупция жатат бу жерде. Бул жерде ошол неме отходдорду күйгүзө турган май бөлүнөт, Чыңгыз? Солярка бөлүнчү эмес беле мурда, азыр бөлүнбөй калган. Көп болду, бөлүнбөйт. Мына солярка бөлүнбөсү. Быкшып анан күйөт. Бул мына 22 миллион, андан мурун 17 миллион деген сөздөр болгон. 22 миллион мен точно деп билем. Евро бөлүнгөн. Бул деген жана Евробанктан бөлүнүп атат. Европейский банктан. Европейский банктан бөлүнүп атат. Мына ошол жерде иштеп атканда азыр Первомайскийден аким болуп калды Сазыбаев. Ким Шекербекович, аты ким эле? Сазыкулов Максат Шекербекович. Сазыкулов Максат Шекербекович. Ошол жигит ошол жерде вице-мэр болуп иштеп аткан кезде ушул бир топ иштер жасаган. Ошол ты согласен да, неме Чыңгыз? Ошол жерге барып жана каттарды жазып, жана полигондорду, мына полигондорду ошол жердеги бир 30 гектар жерде 16 гектарын бир жапкан болчу, рекультивация кылган, Андан кийин нар жакка жылдырып ушул бир топ иштерди жасап, кичине мындай асман көрүнүп калган бизге. Туура айтасыз. Андан кийин деле шак муну алды дагы ордуна вице-мэр Пипиков дегенди орустап келип коюп койду. Кадр деген чечет. Муну Адил мырза туура айтып атат. Эгерде үйдө эне таза болбосо, балдар таза болбойт, үй таза болбойт. Ошону контролдогон ата бир коюп туруп, ал оны десечи, эч ким албайт. Биздеги бийликтин бардыгы ушуларда турат. Чыңгыз мырза. Мына азыр мен азыр угуп туруп, мен ушу жиним келип атат да. 18-жылы бир штраф кылыптыр. 18, 19, 20, 21, 22. 5 жыл болду. Эмнеге штрафты көбөйтпөсөөр? Штрафты эмнеге кайта-кайта жазбайсыңар, экология? Азайыптыр. Анан кийин наоборот азайыптыр, 28 миңге түшүптүр. Ал жерде деген азыр 5 блоктон 15 блокту жаңы мектеп түшкөн, 86-мектеп. Жана Кубанычбек камалган мектеп ошондо камалды. Ал жерде 2 миңге жакын бала окуйт. Ошонун 40%, 45% пневмония. Буга кимдир бирөө жооп бериш керек да. Мына былтыр мурдагы жылы түтүн каптап кетти эле шаарды. Депутаттар бызылдап, чоңдор бызылдап, аба жетпей атат, өлүп атабыз деди го. Биз күнүгө ушундай картина биздечи. Биз деген эшти кечинде атсаң келет. Бир-эки кичине тазарып калганда, ой, проветрить этип алалы, тиги экинчи этажды ач, биринчи этажды ач, моюнту чуркап калабыз. Анан эле келет каптаган боюнча немеге шаарга түшкөндө уялабыз ошо жыттарданчы. Жыттанат кээрлерденчи, кийимдерге чейин сиңет алчы. Анан бул азыр мына Чыңгыз мырза, эми Чыңгыз мырза жакында эле барды, бул жигит барыптыр. Эми Чыңгыз мырзанын колубуту байлануу. Мында акча жок. Акча жок. Бөлүп берген жанагыдай солярка болбосо аны күйгүзө турган, чачып туруп күйгүзүп жиберсе өртөнүп кетет да. Анан ал жердин айланасын барып көрсөңүздөр, ошо жүрөк түшөт. Азыр эми Чыңгыз мырзага сөз берели. Жанагы мафия анан пайда деп атпайлыкпы? Ошол эмне үчүн ошо пайда тапкандарга жол берип атабыз анда? Азыркы учурда мен биринчи эмеден баштайын, тоже
азыр бизде эже айтып кеткендей чындап эле акчабыз жок да, ашык акчабыз. Мен жаңы келгенде эле ушул көйгөйдү көрүп, биринчиден жылдын башында биздин мекемеде сокращение болот. 44 киши иштейт да, анын 23 кишисин кесип салышат. Эң больной жер ушул жерде. Булар биринчиден ким кесип салып атат, ким кыскартып салып атат ошо? Ага чейин мурда Айбек Жумушалиев убактында ошол полигонго государственное частное партнерство алып келебиз деп, инвестор табып, анан ошолорго өткөрүп беребиз деп, алар кишилер келип, анан мен укканым боюнча ошо түтүн 2 күн чыдабай кайра кетип калышыптыр да. 2 күн чыдаган эмес, 2 күн. Аларга жок, Эстонияда эмес, Казакстандан деп уккам. Алар өзүнүн бульдозеристерин алып келип, анан ошол себептен БСПде көп жыл иштеп кеткен, ошол бульдозерлерди айдаган, бульдозерлерди ремонт кылган, ошол территорияны охрана кылган кишилердин баарын сокращение салышат. Азыр эже Адил мырза айтып кеткендей туура, эч ким үстүн кайтарбайт. Биз жана милициянын ДГСО кызматына кайрылып көргөнбүз, бирок алар тилекке каршы эгерде силердин территорияңар бекитилинбесе, хотя бы видео наблюдение коюп бергиле деп өзлөрүнүн условияларын карап атышат да. Анан азыр Эмилбек Мырзакылович мына дополнительно изыскать средства деп поручение берди биринчи вице-мэрге. Ошол территорияны азыркы убакытта болуп аткан выгрузка болуп аткан территорияны тегеретесин полностью каттатып, КПП койдуруп, видеокамера койдуруп, анан ошол жерге өтүп аткан сорттого кирип аткан кишилерди дагы списоктоп, иликтеп, паспорттарын жазып алып, түнкүсүнө прожекторлор коюп, освещение кылып берип, чтобы түнкүсүн азыр Адил мырза айткандай жана дөңгөлөктөрдү жагып, же атыбалдын кырындагы темирлерди, чукугандардын жолун Ким жагып атат, ким өрттөп атат дегенди тастыктоо максатында. Тастыктоо. Ал эме көйгөйдү чечүү үчүн да мына 5-комго караштуубуз биз, Первомайский райондун 5-ком начальниги менен да аябай тесно иштешебиз. ИДНден жана кичинекей балдарды, анан үстүндө ушул сорттоо кылып аткан кишилер дагы бульдозердин астына да секирип кеткен убактарда. Жумушту көрүп атабыз. Жумуш азыр жыйынтыгы мындай болуп аткандан кийин сиз кыскартып эле мындай айтыңызчы. Азыркы суроого жооп бериңизчи. Мафия барбы? Пайда табылып атабы ал жерде? БСПнын пайдасы ошол сорттоо БСПнын функциональный обязанностуна кирет. Мен келгенде уже ошол жерге аренда катары биздин функцияларыбызды конкурстан бирөөгө тапшырып бергенбиз. Ал кишилер ишин кылышат. Анан мафиясын тааныбайт экен. Пайда табышабы? Пайда табылабы? Алар ошол компания бизге аренда төлөшөт. Ооба, мы свою функцию сортировки и извлечения вторичного сырья из ТБО передали через конкурс на аутсорсинг. Алардын каражатынан канча акча түшөт ошондо биздин шаар бийлигине? Бир айда 960 миң сом түшөт. 960 миң сом. Сөз сизде. Эми мафия жөнүндө мен айтып берейин бул жерденчи. Былтыр ошо ноябрь айы болуш керек. Ошо Первомайский РОден бир рота милицияларды алып келдим да. Анда тиги Айбек мэр болуп турган, уруксат берип. Сиз ким болуп иштечү элеңиз? Анда мен зам директор болуп иштечүмүн ал жерде. Полигондо. Полигондо. Жана өрттөп эметкенде мен келип айттым. Эми силер өрт чыкса баарыңарды жабам дедим да. Өрт чыкты, бир ротаны алып келдик. Анан кийин эми аякта эме да биз элбиз, биз бияктан нан таап атабыз. Мен айттым, анан нан таап, силер болсо аякта 100 киши нан таап деп, 10 миң киши ууланыш керекпи? Деп туруп, кээ бирлер эми баягы обондор бар да. Аларды колтуктап монда баарын чарып салдык да. 2 күн жаап салдык. Бир да кишини киргизбей. Экологический катастрофа деп, МЧСтен тиги болду жабалы деп. Анан эмне болду дебейсизби? Баарын жаап атсак, кайра эле мэриядан звонок келди. Уруксат бергиле депчи. Анан кийин шыйракка чапкандай эле болдук да. Өзлөр мейли дейт. Анан кайра айтат, болду, уруксат берип койгула депчи. Мен силерге айтып кетейин бул мафия боюнча. Бул жерде иштин баары баклажкада жатат. Баклажка, картон, темир, ошол эле айланышы, мына Бишкек шаарынан баштап полигонго чейин айланышы мен санадым, бир айда 1 миллион доллар экен. Жана бомждор соттойт, алар менен да жана незаконный приемкалар менен күрөштүм. Мондай пакет документ прокуратура менен
УВД менен эме кылып туруп, анан эмне болду дейсиңерби? Бир приемка барсам, действующий милиция отурат. Экинчи приемкага барсам, майор милиция в отставке. Дагы бир приемка барсам, бүт параллелитетиге агуй. Анан тиги эмеге чейин, милицияга чейин чыкты да. Анан мен айттым, кечирип койгула дедим. Бийликтин укугу узун болот. Моңолар незаконный. А эгерде ошо 1 миллион долларды, 1 миллион доллары, эки ишкана бар, тазалык менен БСП. Ошолордун чөнтөгүнө түшүп, иштесе алардын жумушчулардын айлыгына да кетмек, өрт өчүргөнгө жапканга. Ошондо мындай айткандачы, каймагын башка кишилер жеп атат, а проблемалардын баары мында башкаларга аркалатат да. Тазалыкта эмне болду жайында турабы? Мусор чыгарбай эмнеге? Анткени техникалардын баары талкаланган. Айлыктары 18 миң, 25 миңге эми элестен бирөөнүн бок сийдигин тазалап мындай айтканда эмне гана чыгарбайт да? Анан үйдөн эмнесе, үйүндө эле бузуп турупчу чыгарып салат да. Мындай айтканда элдин да жоопкерчилиги өтө чоң да, мындай айтканда. Не үчүн ошол пайда тапкандарга каршы бир чара көрбөйбүз? Экология. Мен дагы суроо беребиз. өзүмдүн иштеримди айтып келейин. Адил мырза туура айтып атат. Аякта жөнөкөй киши жок, чын айтканда. Күчкө салып жапсак деле болот турбайбы? Мына өзүм ошо ишке келер менен шаар ичин эмес, деги ошол объезднойдон өзүбүздүн полигонубузга чейин 10-11 экен да, мен санап күндө өтүп, анан бир сыйра УВД менен чыктык, ЦГСН менен бир сыйра чыктык, СЕИ менен бир чыктык. УВД келет, незаконная предпринимательская деятельность вдоль дороги 3,5 миң сом штраф. ЦГСН келет, бир жол жазып кетет, СЕИ келет, бир жол жазып кетет. Болду, тура беришет. Ал жерде бир точканын доходу, бир точканын эң аз эле күнүнө 10 миң сомдон 50 миң сомго чейин. Мынакей. 10 миң сомдон 50 миң сом, ал кандай андай бизнес кимде бар? Экология биздин тармактагы адистерге сөз тийгизип атасыңар, экологияны бузуп атасыңар деп туруп бир катуу чара көргөнгө укугу барбы? Биз тараптан жанатан бери айтылганда сөздөргө жооп бере кетели. Жанатан компанияларга эмнеге барып штраф салбайсыңар силер? Угуп турсаңыз. Конкретно тендерден Биз утулган тарабынан компания. мына жанагы штраф менен эле токтоп каласыңарбы деп атпайсыңарбы? Бизде административдик кодекс, укук бузуулар жөнүндө кодекси жана кылмыш жаза кодекси бар. Биз укук бузуу жөнүндө кодексти биз штраф салабыз, айыппул салабыз. Эгерде дагы эле уланта турган болсок, кылмыш жаза кодекси бар. Ал боюнча иштер чара колдонуу үчүн биз прокуратура органдарына жана укук коргоо органдарына кайрылабыз. Бул боюнча мына жанагы биз укук коргоо органына прокуратура кайрылдыңар, иш козгоду, кылмыш иш козгоду. Азыр канча иш козголду? Өткөн жылкыны айткылачы, канча иш козголду? Мен алардын канча иш козголгонун алар мага отчет бербейт. Ошондуктан быйыл азыр мына изилдөө иштери болуп атат, Конкреттүү фамилиялар барбы? Ошо иш козголгон, муналарды момча саны жок дегенде конкреттүү фигуралардын фамилияларын айта албасаңыздар да саны. Момча кишиге иш козголду деген. Бул жерде иш козголгону боюнча биздин жанагы жазылган кат менен иликтөө иштери жүрүп атат. Анан алар прокуратура алардын иликтөө иштерине биз кийлигише албайбыз да. Бирок булар иликтөөнүн жыйынтыгы менен мэрияга предписание киргизип, эскертме кагаз киргизебиз деди. Ушу полигондун жанагы чечилбей аткан көйгөйлөрү чечүү үчүн. Мэрия кантип колдонот? Бардык мына вице-мэрлер бири кетип, бири келип, бул Бишкек мэриясычы багы некачественный кадрлардын куду свалкадагыдай полигондо айланып калган азыр. Эмне болуп атат? Акыбалын көрүп атабыз го. Мэрлер өзү эмне болуп атат? Көрөбүз мына Эмилбек Абдыкадыровду да канча иштейт. Опытный, жашы көп нерсени көрүп калды. Эми бир топко барып калды деп биз ушул киши келген үмүт кылганбыз. Ушул киши келгенден бери түтөгөн, канынан бетер түтүп атат. Азыр көбөйдү. Бул жерде жанагы Чыңгыз айтып атпайбы? Швейный отходдор депчи. Мисалы үчүн шаарда эртең менен эрте келаткандачы бүт немелерди алып келет дагы шаардагы турган ящиктер турбайбы? Ошого алып келип туруп аңтарып салат. А силер ал жака немени видео наблюдение койгонуңар менен бул жактагы түшкөн ящиктен эртең менен машина жүктөп алып барып айкап жүрүп атат.
ал жерине да Аны сен айтып кетсем наказание болот. кыла албайсың. азыркы Адамдардын ак сезиминде дагы жок болуп атат. Кошумча суроо, күнүгө канча тонна мусор таштанды ошол жерге азыр толукталып? шашпай четтен айтып берейин. Биринчисинен ошол проблема швейный отход. Мисалы тазалыктын машинеси 17-19 куб. Выгружаться баштаганда жарымы швейный отход. Анан ушул көйгөйдү чечүү үчүн азыр мэриядан Ташкентке делегация барып келди. Атайын ошо Ташкент шаары ошо сорттоо үчүн бир биздин менталитетке жакыныраак жеңил жол табышыптыр. 600 пункт ачышыптыр Ташкент шаарынын ичинде. Анан ал пунктту ошо атайын бир жок, үйдүн ошо мусорный бак, мусор ыргыткан жер, таштанды ыргыткан жер үйдүн жанындагы эле бактарын. Ошолорду бекитип, ичине бир кишини бекитип, ал киши адамдар алып келген баштыктарды чачып ошол жерден сорттогонун сорттоп бөлүп, анан сорттолбогонун өзүнчө эметип, анан өзүбүз ошо элди четинен баштайлык деп атабыз да, сортировкага көндүргөнү. Анткени биринчиден Адил мырза туура айтып кетти, эл өзүнөн үйдөн башталыш керек да. Үйдөн биз өзүбүз Планды жакшы кылып атыпсыздар. Качан башталат? Ошого Эртең бүрсү күнү. Ооба, абдан кыска срок берди. Азыр мына БГ, глав архитектура менен управление муниципального имущества ошо жерлердин вопросун чечип атышат. Биринчи биздики пилотный ар бир райондо 5 ачылат. Ал как раз ушу санитарный полигондун основной функциясы биринчиси захоронение, экинчиси администрирование да, ошо сорттоо биздики да. Биз ошону баштап, буюрса 20 жерден баштап жакшы иш жүрүп кеткен болсо, шаар бою эле санын көбөйтүп, анан ошол полигонго объемун, самое главное, чтобы меньше приходило. Будет меньше приходить, меньше гореть будет. Эми сиздерди бул жерге сындайлы же болбосо башка бир чара колдонулу деп чакырган жокпуз. Албетте көрүнүп турган факт бул, түтүп атат күндө деген маселе. Ошого тийиштүү органдар жооп берсин. Эмне үчүн бул түтүн өчпөйт деген. Эмне үчүн биздин экология булганып атат, эмне үчүн биздин тургундардын, шаар жашоочуларынын ден соолугуна зыян келип атат деген эле маселе. Биздин 28 000 сом айыппул салып койгондон башка экологдордун кандай чарасы бар? Башка. Эмне кылса болот дагы? Бул санитардык полигон боюнча биз андан ары укук коргоо органдарына өткөрүп беребиз. Өзүн өзү билемдик менен дагы улантып атат. Булар отту өчүрбөй атат. Эч кандай чара колдонбойт. Мэрия тарабынан мисалы үчүн жана мусор таштанды сорттоочу завод уже туруп калыш керек болчу бул убакка чейин. Проект боюнчачы. Ал курулбай атат. Полигонду жаба аласыңарбы силер? Укуңар барбы? Полигонду жаба албайбыз. Мына өрттөнүп атсачы, мына шаардын ичинде эле бир жер өрттөнүп атса, баса калып келип жабат да, мындай айтканда жаап өчүргүлө эме депчи күйгөнгө уруксат бербейт да. Эмнеге жапканга азыр мына элдер ууланып атса, ошо уунун булагын эмнеге жаба албайсыңар? Даже барыш. Адил мырза, сиздин сурооңуз туура суроо. Негизи жабыш керек бул. Мындай өрттөнүп атса, бул жерди жабыш керек. Бирок азыркы учурда биз таштандыны бул жерди жапсак, биз башка жерге анда таштанды чогултушубуз керек. Башка жер, башка свалка, башка таштанды жай ачылып. Жок, былтыр Новиков бул эметкен, премьер болуп турганда, болду да, былтыр эле айтканда сентябрда жаңы полигонду ачам деп. Мэрия тарабынан ошол кылган жок, андай айткандачы, кылган жок. Анан дагы бир дайыр суроо, Бакыт мырза. Бул жерде мына жаңы полигонго 10 миллион, башы 9 болчу, кошулуп болду, ошо 10 миллионго жакындады да. 10 миллионго мындай айткандай, алтындан полигон салынып атат да. Алтындан, анткени 10 миллион деген 10 миллион евро да? Евро салынып атат. Бирок ал жаңы полигон делечи, ушундай шарт менен 5 жылда, 10 жылда кайра эле толот да. Анан ошондуктан суроо да. Мына могу силер айтып кетпедиңерби, жанагы закрытый мусорная площадка. Муну мына мен какшап атканыма 2 жыл болду да. 2 жыл болду, канча мэрлер келди, какшап кирем, эч ким кылгысы келбейт. Анан кийин Алмаз баштады, мэр, Оштун мэри. Анан кирип көрсөттүм, мына Алмаз кылып атат, колунан келип атат. Силердин колуңардан келбейби деп какшап, анан кийин мындай кичине кыймылдады да, проектисин жазып бердим, момдай оңой эле көп акча кетпейт деп. Анткени ошо башынан сорттомоюнча, анан кийин жанагы мусоросортировочный заводду атпайбы?
Ал жерге же бир 6,5 миллионго деп жазылган, мына айтканда ошол сортировочный, ал сортировочный өзүн актабайт. Шаардан эле баклажканын баарын уже терип кетет. Мына ачык эле айтайын да, азыр жана мусор мафия, аларга бомждор иштейт жанагындай кишилер. Жанагында сапок торунда иштешет булар. Алардын башында турган бирөөлөр. Алар каймактарын баарын алып кетип, квадрат метр акча алып. Проблемаларын баарын тек алып барат. Мен санап чыктым, мусор сортировочный завод актабайт экен. Азыр мына араң мына миллион жатса, актабай жатса, эми салып койгула, анда 100 миллиондон төлөш керек булар. 100 миллион евро жылына. Күндө миллион сомдон түшүп атса, анда завод салса деле өзүн актай турган маселе экен да. Эмне үчүн актабайт? Эмнеге актабайт да? Анткени баклажканы шаардан терип кетип атат да. Каймактарын терип кетип атат да. Ошол үчүн биз ошол закрытый пункт площадканы даярдап атабыз да. Эгерде ошол жактан урдап кетип аткан болсо, биз ошону эметип өзүбүзгө алып калабыз да. Бул долбоор негизинде Адил мырза туура айтат, максимальный платеж 80 миллион сом болот бир жолукусу. Бир жылдык 40 миллиондон 2 жолдон төп турабыз жылына. Ошого пландалынган, бирок бизде дагы ал көйгөйдү түшүнүп, ошо полигонго чейин вторичный сырье жетпей калгандыгынан бул как раз эки маселени да чечет да. Шаардагы мусорный площадкалардын тегеретеси таза болот, объем жеткирилип аткан кемейет, анан ошол вторичный сырьенун акчасы мэрияга түшүп турат да. Бакыт мырза, мен бул жерде мен студент кезде ошол 20 жашта, андан бери 40 жыл өттү. Мен 20-24 жашта ошол жер свалка болчу да. Ал кезде жок, мен түтөгөнү билбейм. Ошол жака барып төккөнү билчүмүн да, мен студент болуп окуп жүргөн кезде. Ошондон бери топтолуп келет. Ошол ал кезде ал свалка болгон кезде бул ал шаардын чети болчу. Ал жерде жыл массивтер жок. Жок болчу. Азыр мына Дордойдун жарымы башталат, Теңдик башталат, Мурас Ордо, Алтын Казык, Алтын Ордо, Калыс Ордо, андан нар жагы Сезбишкекке чейин каптап кетет. Орточо эсеп менен эле биз минимум 10 миң калк деп атабыз. Мына мектептеги ошол бир мектептен 2000 бала окуп атпайбы? Бир мектептин өзүндө эле 86да. Дал барып мектептин үстүндө ошол жерде түтөп, кээде чейин момундай аралыкта мына Чыңгыз мырзаны мен көрбөйм. Ушундай түтүн болот. Момунтип дымалап туруп, эптеп машинага чыгып туруп айдап кетип каласың да. Анан мен бул жердечи жабыш керек, давно жабыш керек. Анан жабайлык деп неме кылган, мынакей мурда жаптык деп. Ал жапканда ошол уландысына эле кетип атат, Чыңгыз. Уланып эле кетип атат ал жердечи. Ал жер жок да, төгө турган жер жок. Ал эме ушул неме мынакей Кытайларга берип атат, түрктөргө берип атат. Сез Бишкек канча заводдорду куруп атат, аэропорттун ортолугунда жерлерди көрүп атпайбызбы? Кантип кыргыз элинин ден соолугу үчүн ушун таштанды таштай турган ошо полигон табылбайт. Мен таң калам да. Ошол жерге бакты келет деп бере алдады жителдердин